Жумажан Курчиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Музыка мугалими Эльмира Үсөновна. Сабагыбыздын темасы: 3 бирөө, жалгыз тек, 3 кылгымыз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз. Сабактын максаты окуучуларды комуз аспабынын жаралыш тарыхы жана комуз бөлүктөрү менен тааныштыруу. Күбөнүн башы Камбархан кыргыз музыкасындагы күбөнүн жаралышы жана түрлөрү боюнча маалымат берүү. Окуучуларды улуттук музыканын тарыхына кызыктыруу. Үч бирөө, жалгыз тек, 3 кылгымыз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз, оп-оңой, көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгус, кылымдан кылым санап көксөй, жыргалдуу биздин ушул күндү көздөй, бул комуз көп сууларды кечип келген, эли да комузундай жөп жөнөкөй. Илгери бир заманда Камбар деген мергенчи аңчылыктан келе жатып, токойдон чыккан мукам үндүү угат да, бул эмне болду экен деп үн чыккан тарапка барат. Ал жерден 2 дарактын башына илинип калган жаныбардын ичегисинен үн чыгып жатканын байкайт. Ошол окуядан кийин үйүнө келет да, жыгачтан комуз жасап, ага малдын ичегисинен кыл тагып, аны комузга тагып, күү чертип баштаган экен. Мына ошондон улам күүнүн башы Камбархан деген сөз калган экен. Комузу жок кыргыз элинин маданиятын да, тарыхын да элестетүү кыйын. Комуз бул кыргыз элинин байыртадан келе жаткан кылдуу музыкалык аспабы болуп эсептелет. Күү, комуз жана башка элдик аспаптарда аткарылган музыкалык аспаптык чыгарма. Комуздун узундугу 85-90 сантиметрден турат. Комуздун башы, моюну, тулку бою, чарасы, капкагы, тепкеги, 3 кулагы жана 3 кылдан турат. Комуз өрүк, алмурут, карагай, арча, жапантал жана жапайы жыгачтардан чабылат. Жалбырактары күбүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп, сууга кайнатылып, анан ышталган. Ал эми кылы койдун, эчкинин ичегисинен жасалып келген. Азыркы күндө Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде комуздун 4 түрү бар. Комуз прима, комуз секунда, комуз альт, комуз муз бас. Өткөн замандарда комуз үнү жайлоолордо, боз үйлөрдө, тоолордо жаңырса, бүгүнкү күндө дүйнөлүк чоң аренага чыгууда. Залкар комузчуларыбыз Ыбырай Туманов, Токтогул Сатылганов, Карамолдо Орозов, Ниязалы, Музооке, Атай Огонбаев сыяктуу комузчуларыбыз жараткан классикалык мукам күүлөрү азыркы учурда кыргыз элинин салттуу музыкасын жаратып келет.